Урматтуу мекендештер, урматтуу шаардыктар, бүгүн өлкөбүздө маанилүү күндү белгилеп жатабыз. 29 жыл мурун 1992 жылдын 3-мартында республикабыздын Жогорку Кеңеши тарабынан өлкөбүздүн негизги символдорунун бири Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги бекитилген. 1992 жылдын 5-мартында өлкөбүздүн мамлекеттик желеги өкмөт үйүнүн үстүндө расмий түрдө орнотулган. Мамлекеттик желегибиз таланттуу автордук жаамат Маматбек Сыдыков, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров жана Жусуп Матаев тарабынан түзүлгөн. 2010 жылдан тартып мамлекеттик желек күнү салтанаттуу түрдө белгиленип келет. Бул майрам мамлекеттик желекке болгон сый урматыбызды бекемдеп, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө патриоттулук сезимди курчутуп, мекенибиздин, эл журтубуздун алдындагы жоопкерчилигибизди тереңдетет. Өлкөбүздүн желеги эл аралык саясий, маданий иш-чараларда көптөгөн желектердин арасында өзүнүн ардактуу ордун ээлеп, чет өлкөдөгү ири спорттук иш-чараларда жеңиштерибизди даңазалап, бийикке көтөргөн учурлар баарыбызды зор сый-макам бөлөйт. Урматтуу мекендештер, сиздерди Кыргызстандын мамлекеттик желе күнү менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга бекемден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм. Эгемендүүлүктүн жана эркиндиктин символу мамлекеттик желегибиз ачык асман алдында бийикке желбиреп, касиеттүү жерибизде тынчтык, көп улуттуу элибизде ынтымак жана биримдик бекемдеп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.